Шумкар Уя айыл аймагына салынган бул таштанды иргөөчү ишкана Талас облусу боюнча ири көлөмдө таштандыны кабыл алат. Таштанды көйгөйүн чечүүгө өбөлгө болгон ишкана бүгүн ачылды. Таштандыны иргөөчү полигондун аянты 1,5 гектарды түзүп, ичинде 80 тонналык тараза, тереңдиги 11 метрди, туурасы 6 метрди түзгөн бек кайры чуңкурда орун алган. Бул жердин эң биринчи максаты экологияга кам көрүү. Айылдын элдин ден соолугуна, баягы жугуштуу оорулардын алдын алуу. Экинчиден мусорду бул жерде сорттоо иштери жүрөт. Азырынча сорттоо иштерин пландап жатабыз. Кудайым буйруса, ишке ашып калса, область боюнча бир чоң ишканалардын бири болот го деп ишенем. Мусорду кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө бул жерде сорттоо иштери жүрөт. Таштандыны иргөөчү ишкана курууга жергиликтүү казнадан 27 миллион 509 миң сом каражат жумшалган. Ишкана акырындап техникалар менен толукталып, таштандыны сорттоочу жабдуулар алынат. Сортировочный линияга зданиясы курулган. Кудай буйруса, буну жаңы жылдан кийин сортировочный линиясын алып беребиз дагы, ошол мусор сорттоочу кылабыз берди. Анткени өзүңүздөр билгендей, бүгүн жана пластиктик, кагазды, андан тышкары бытовой мусорду отдельно бөлүп чыкпасак болбойт экен. Мындан тышкары келечекте жанагындай күйгүзүүчү фильтрлери менен меш коеюн деген ушу 25-жылы оюбуз бар. Бул ишкана жер үй алтын кени менен да алдын ала келишимдерди түзүп, компания чыгарган таштандыларды да кабыл алуу планы бар. Буга чейин айтып кеткендей, Альянс алтын компаниясы менен биз жер үйдү иштетип аткан алдын ала келишимибиз бар. Азыр ошо экологиядан эле биз лицензияны алсак, алар менен келишимди түзсөк, жылына ошол 12 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты түшүп турат ошо жер үйгенинен. Ар бир облуска, ар бир аймакка таштандыларды кабыл алуучу, сорттоочу же болбосо кайра иштетүүчү ишканаларды куруу мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ишке ашырылууда. Бул областта биринчи курулган сорттоочу ишкана деп коет да. Эми бул айылга, албетте ар бир районго, ар бир айылга болбосо дагы, ар бир айыл өкмөткө керек бул. Азыркы учурда мына таштандылар мындай атайын бир жерге төгүлүп атат, бирок төгүлгөн жерде мондай курчалбагандан кийин, сорттоо иштери жүрбөгөндөн кийин талааларда чачылып, элге ыңгайсыздык жаратып келет да. Бул ар бир райондо, ар бир айыл өкмөттө курулуш керек. Шумкар тазалык ишканасы күнүнө 15 тоннага жакын таштанды кабыл ала алат. Азырынча Шумкар Уя айыл аймагындагы таштандыларды гана кабыл алса, алдыңкы жылдары жалпы облустагы таштандыларды кабыл алууга мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талас району.